Ата-энең сенин оюндарыңды көрөбү? Биз ойноп аткан маалда апам көбүнчө жай намаз үстүндө болот да. Элдер деле айтып калат, бойка сен үчүн жаралган депчи. Ошо бойканы буюрса мен үйгө алып келем, меники болот деп ниет кылып жүрчү элем да. Бир жакшы акабыз бар экен, бойканы алып туруп, сага подарка деди. Үйгө алып барсам атам ушундай сүйүндү. Аттын башынан сыйлап, көздөрүнө кичине жаш алып. Намаз, орозо дух береби? Дух берет, ооба. Кырсыктан сактайт. Мурда ойлочу элем, орозодо кыйналып каламбы депчи. Наоборот, чачуу сезим болбоду, орозодо күч берет дедим да кайра. Эми ат деле тазалыкты сүйөт го. Улакка көбүнчө тарат алып чыгабыз. Улакка кетип атканда көбүнчө зекет берип кеткенге аракет кылам. Казакстан менен болгон окуялар өтө көп болду. Тирешүүлөр аябай катуу болду. 2 ай даярданып барсак, оюнду бир судья эле чечип койду да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин студияда конокто өзүмдүн жакшы көргөн иним, Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө номер 1 десем адашпайм. Манас Ниязов, Көкбөрүнүн жылдызы конокто келип отурат. Ассаламу алейкум, Манаска. Кош келипсиң биздин студияга. Рахмат, ажыга чакырганыңызга рахмат. Ушу Көкбөрү жөнүндө сүйлөшөлү деп сени ушул студияга чакырып отурабыз. Башталышында анда сенден ушул Көкбөрүгө болгон кызыгуу жөнүндө качан башталды эле сенде ошо? Менде Көкбөрүгө болгон кызыгуу мен жаш кезимден эле баштаган. Атамдын аркасынан ээрчип жүрүп, атамдан кийин акаларым чаап баштады. Ошол аттарын улактарга даярдап минип барып берчү элем. Ал маалда машина жок эле да. Улакка минип барып берчү элем, алар чабат эле. Чабып атканда карап отурат элем. Ошо карап отуруп, ошо мен да чапсам деп кыялданат элем. Ошо бир 10 жашыман баштап эле катты кызыгып баштагам. Машалла. Атам деп калдың, ошол атаңды, энеңди чогуу барып калбадык го немеге? Ыйык сапарга чогуу барып калдык, көрдүм ал кишилерди, аябай сонун жакшы кишилер экен. Ошол атаңдын жана апаңдын сенин тарбияңа болгон таасири? Атам менен апам мага болгон тарбияга болгон таасири менин оюмча жети бир тууганбыз, жетөөбүз тең эле жакшылап тарбиялап өстүрдү окшойт. Эми эл билет. Бирөөбүз да ичпедик, чекпедик. Анан атам менен апам көп айтчу эле, бирөөнүн наразы кылба, бирөөнүн акысын жебе, элдин назары жаман депчи. Ошо эми бирөөнүн акысын жебегенге, бирөөнүн наразы кылганга жакшы ушундай кылып тарбиялап чоңойтту. Бирөөнүн наразы кылсаң, ажыка ишиң жүрүшпөйт экен го. Ошо атам менен жаанышканда айтып калат улактарда. Өзүмөн эми кээде улакта айтышып кетесиң бирөөлөр мененчи. Өзүмөн жаш балдар менен эле айтышып кетсем, күнөө аларда болсо деле, анан коюшуйт, наразы болуп калды окшойт деп ичимен ойкойт. Анан аркасынан барып, мен ал күнөө анда болсо деле, менден кичинекей болсо деле аркасынан барып кечирим сурап койгон күндөр көп эле болот. Кечирип кой депчи. Ошо адамдарды наразы кылбашка аракет кылабыз. Мен негизинен чынында сенин өзүңдүн тарбияңды, жанагы жөнөкөйлүгүңдү, адеп аклагыңды көрүп жүрөм да. Демек, сенин айтышың боюнча буга эң чоң таасир берген бул сенин ата-энең. Ооба, ата менен апам да. Көкбөрүнү ошо Ниязовтарсыз элестетип болбой калды да. Ниязовтар ушул Көкбөрүнүн мындай көркү десек жаңылышпасак керек. Ошол бир туугандарың жөнүндө айтып берсең. Бир туугандарыбыз жөнүндө 5 уулубуз, 2 кызбыз. Эжелерим дагы чаппайт, бирок кызыгат. Бир эжем мен эркек болуп калышым керек эле, мен да чабат элем деп турат. 5өөбүз тең чабабыз. Эң чоң акам Жаныш акам. Эң биринчи Жаныш акам баштаган. Ошого Жаныш акам ээрчип, калгандарыбыз ээрчип чабып келип атабыз. Азыркы учурда достук командасында Кыяз акам капитан, мен чабуучумун. Калган 3-өө азыр аламан улак чабып атат. Аламан улак деп калдың. Ошол улактын анан Көкбөрүнүн түрлөрү жөнүндө айтып берчи. Көп адамдар билбейт да, мисалы үчүн ошо 5 дейт, аламан дейт. Ошонун түрлөрү жөнүндө айтып берсең. Теке улак, торпок улак, ошолордун. Аламан улакта экиге бөлүнөт. Теке улак анан торпок улак деп. Торпокту алып туруп жалга салып чабабыз. Текени аламан улакта теке оорураак болот. 60-50 килограмм болот. Аны такымдап айдайбыз. Такымдап чабабыз. Ал жакта чектөө жок. Ким каалашынча кошулуп чаба берет. Ким кааласа эс алат, кааласа кирет дегендей. Эрежесиз муштар сыяктуу. Ал жакта ар ким өзү үчүн чабат. Ал жакта чоң байгелер саят.
Анан кийин ал жакта Өзбекстан, Казакстанда дагы өнүгүп кетти Аламан Улак. 5-5'те 12 oyuncu чыгат. 12 bir командада 12 oyuncu болот. 12 oyuncudan 4-4'ten кирип ойноп турат. Калган 8'i заминде туруп турат. Алмаш чыгат. Эми сен ошол Аламанды да чабасың, мен билгенден көрүп жүрөм. Берги Теке Улакты да чабасың, 5-5'ти да чабасың Көкбөрүнү. Ошол кимиси сага көбүрөөк жагат? Мага жакканы эми үчөө тең эле жагат мага. Көбүрөөк жакканы Теке Улак жагат. Эми Теке Улактын ошо өзгөчөлүгү, кызыктыгы аттардын күлүк болуш керек, маарага ташташ керек. Ошол жагынан кызыктап турат. Ошол жагынан кызык. Күлүгү ат көрүнөт, палван көрүнөт. Элге дагы кызыктуу оюн болот да. Кызыктуу болот. Анан аттар дагы ошого жараша өзгөрүп атат. Мисалы, күлүк аттарга кызыгуу көбөйүп атат туурабы? Элдер ошо чоң ат күлүк атка басым жасап баштады азырчы. Анын үстүнө кошуна өлкөлөрүбүз дагы ошо көбүнчө Теке Улак чабып атат да. Демек, кошуна өлкөлөрдүн дагы таасири бар экен да? Таасири бар. Мен көрүп калам ошол интернеттен, ютубтан сен ушу көбүнчө ушу Өзбекстанда көбүрөөк чабып атасың да. Өзбекстандын улагынын өзгөчөлүгү эмнеде? Өзбекстан азыр кыйла өнүгүп кетти улак жактанчы. Тартиби жакшы да, мисалы ошо Аламан улагында деле мисалы улакчылары бир туура эмес иш кылса, 1 жылга удаление берсе, 1 жыл улак чыкпайт. Анан улак чабып атканда дагы ошо Аламан улакта эми элди башкарыш кыйын да, ал жакта 1000-2000 ат болот Аламан улакта, элди башкарыш кыйын. 5-5'те сыйырсок менен эле бүт нерсе чечилет 5-5'те. Аламан улакта эл көп, башкарыш кыйын. Кыргызстанда башкарыш кыйын да, азыр токто десе токтобойт. Өзбекстанда микрофондо бир эле токто десе баардыгы токтойт. Тартип нугуна түшүп калган да улагы. Өзбекстанда азыр эмелер биз байкаганыбыздан соорундар да өтө чоң коюлат экен, Өткөндө бир Байтөре деген ака улак берди, барып келдик. Бир 40ка жакын машина сайды. Акырында квартира сайды, төрүз тай, төрүз торпок ушундай сайды. 3 күн той берди. Ал жакта көп саят берген. Эми сенин соорундарыңды сурабай эле коеюн, өзүң деле билбесең керек, канча эң чоң таштаган соорун кайсы? Эң чоң соорун машина таштап атабыз. Эң чоң машина болуп атат азыр. Квартира, үй андай. Бир Кыргызстанда болду эле го. 2017 болду беле. Квартира сай улак берген Каныбек Акаев деген акабыз. Ошондо квартираны таштап алганбыз. Таштап алдың беле? 3 адам бөлүп алганбыз. Эми 5-5 жөнүндө. Азыр 5-5 дагы аябай өнүгүп атпайбы? Айылдарда, райондордо аябай кызуу эме болуп атат. Ошол 5-5ке мындай даярдаган мектептер барбы же академиялар барбы бизде? Бизде мына чүйдө ачты эле школа деп. Бир жыл болду окшойт, кайра токтоп калды. Бир 2 жылдай иштетти. 2 жыл 3 жыл иштетти окшойт. Жакшы балдар чыкты ал жерден да. Балдары кызыгып 3-4 бала ошол жерден көрүнүп чыгып кетти эле. Мен оюмча ошондой ачыш керек да. Көрүнө албай жүргөн жаш балдар көп да. Аларга кыйла колдоо болот эле да, келип ошол жерден чабып үйрөнүп көрүнөт эле да элге. Ошондой тарбиялык мектептерди Көкбөрүнүн академиясына ачыш үчүн эмне кылыш керек? Эмне керек? Мамлекеттин колдоосу керек менин оюмча. Казакстанда бар экен да. Казакстанда ошондойлор бар экен. Бизде эми мамлекет кичине колдосо, мисалы улакчыларга айлык берип, ошол жерге ишке киргизсе, балдар келип окуйт эле, жакшы дагы жаш балдар өсөт эле да. Чоң мелдештер жөнүндө сүйлөсөк. Чоң мелдештер эми Кыргызстан ичинде болгондо эң негизгиси жанагы Ноорузда, анан 9-майда, анан 31-августта да турат. Ошондо эң негизги эле элдин күткөнү бул жанагы Эл Классико болуп таанылып калган достук менен ынтымактын оюну. Сен мен билгенден жана достук командасында көп жылдан бери ойноп келатасың. Бул эки команданын мынчалык тирешкендиги, мынчалык ушундай элдин болгон ошол оюнга кызыктыгы сыры эмнеде? Менин оюмча сыры эки команда тең да. Бирде алар утат, бирде биз утабыз.
Азыр менин оюмча элди кызыктырган ушу эки команда көбүнчө элди кызыктыра берди да. Анан менин оюмча бул эки команданын бирөөсү тарап кетсе, кичине оюндун кызыгы кетип калат го деп ойлойм менчи. Эки команда бар, ушунча Көкбөрүгө салым кошулуп атат да. Элдин кызыгуусу көбөйүп атат эки команданын аркасынан. Анан Сары Өзөн менен Намыс дагы жакшы чыгып келип атат азыр быйыл. Быйыл эми буюрса 4 команда тең тайпашат окшойбуз. Эл аралык мелдештерде биздин эң эле чоң биздин немебиз Казакстанда. Казакстан менен болгон окуялар өтө көп болду. Тирешүүлөр аябай катуу болду. Анын ичинде жанагы судьялардын адилетсиздиги деп канча ызычуу болду. Ошол жөнүндө айтып берсең. Ал жерде биз жакшы даярданып барганбыз. Бизге мага мени өкүнгөндүгү мага өкүнгөн жерим биякта 2 ай өзүбүздүн үйдөгү жумуштарды таштап, эми канчалан жумуштарыбыз бар дейм, ошончо улакчы калганчы. 2 ай жумуштарыбызды таштап бияка келип сбор кылганбыз, даярданганбыз да. 2 ай даярданып барсак, оюнду бир судья эле чечип койду да. Ошол эре өкүндүрдү да бизди. Демек, судьялардын адилетсиздиги. Ошондой болуп калды. Анан даярдык дедиң, ошо мен да чынында көрдүм, көз жолуктук жана эмеде Ысык көлдө силер быйыл өзгөчө даярдандыңар да. Ошол Көкбөрүдөгү физикалык жактан даярдануу жөнүндө айтып берсең, кандай болот? Мисалы быйыл ошо 2 ай даярдандык, 2 ай эртең туруп чуркап аттык. Эрте туруп чуркайбыз. Беттерде бир 11-12лерде ат минебиз. Анан кайра эле бир 4-5терде залга барып аттык кайра. Залга барганда канатка чыгып аттык, таш көтөрүп аттык, күрөшүп аттык. Улакка не керек болсо ошонун баарын кылып аттык да. Эми улакка эмне керек болгондо ошо биз билбейбиз да, ошон үчүн сурап атабыз да. Кантип даярданасыңар? Ал адамдар ойлойт улакка десе жалаң эле аттын үстүндө отуруп алып эле. Жок, кичине физика дагы керек. Канатка чыгабыз көбүнчө, турник ойнойбуз, брус ойнойбуз, кроссфит кылабыз, залга барып. Кадимкидей эле көлжекте кумда чуркап аттык, дыхание ачабыз, футбол ойнойбуз. Анан ошо обедте ат менен иштеп аттык, улак чабып аттык ат менен, аттарды тарбиялап аттык, суутуп аттык. Сонун ат деп калдың, ошо ат жөнүндө сүйлөшсөк, мисалы үчүн Манас Ниязовду тааныткан, башында ошо жылдыз кылган Бойко. Бойко да туурабы? Ошо Бойко жөнүндө айтып берсең. Бойко жөнүндө Бойко элдер деле айтып калат, Бойко сен үчүн жаралган депчи. Бойко мени элге таанытып кетти. Аябай ыраазымын ал атка. Ошол мындай эле Алла таалам чын ниет кылсаң ниетиңе жеткизет экен го. Ошо Бойкону буюрса мен үйгө алып келем, меники болот деп ниет кылып жүрчү элем да. Анан Алла таала ниетиме жеткизди, насип кылды. Бир жакшы акабыз бар экен. Бир жерде сүйлөшүп отуруп калып, Бойкону алып туруп, сага подарка деди. 5-10 миң доллар менен иштеке чечилбейт. Бул ат негизи сенин үйүңдө туруш керек, сеники болуш керек, ошондо туура болот деди. Эми ошондой акаларыбыз бар экен, Алла ыраазы болсун. Анан мен атым бирөөгө айтпай деле кой деди. Бирөө билбей эле койсун, эми Алла билсе болду деп ушинтип хайда кылып койду мага. Анан үйгө алып барсам, менин сүйүнүчүмөн дагы атамдын сүйүнүчүн көрүп ушундай жүрөгүм эзилди. Мен үйгө алып барсам, атам ушундай сүйүндү. Аттын башынан сылап, көздөрүнө кичине жаш алып, деп сылап, анан бир кыйладан кийин атканага өтсөм, атам аттын жанында туруп чөп аткандарын карапчы. Атам да жаман сүйүндү үйгө алып барганда. Азыр үйдө турат эми. Чынында Алла ыраазы болсун, ким болсо деле. Бойко анда сенин үйүңдө экен да азыр. Азыр үйдө. Ооба. Анан ошол ат адамдын канаты дейт го. Анан ошол чабандезге ат топ кериш керек экен да. Ошо Бойко чынында силер экөөңөр бири-бириңерди толуктап, абдан бири-бириңерге мас келип, ушундай бири-бириңди жылдыз кылдың десек жаңылышпасак керек. Эми ошо Бойко сыяктуу
адам баласында мисалы үчүн мен өзүм ошо Кайтпас деген бир атым болгон. Анан өлүп калгандан кийин ошо Кайтпаска окшош ат издей бердим, аттарды окшоштуруп сатып ала бердим, бирок ошондой ат чыкпай койду да. Сенде кандай болду? Ошо Бойкага окшош бир ат чыктыбы? Менин оюмча bundan буягына дагы Бойкага окшош ат чыкпаса керек. Анан Бойкага окшош жерлери бар эми, мына Штормду чаптым. Окшош жакшы алда. Кийин андан кийин Кулунду деген ат чаптым. Ал дагы жакшы. Эми кандайдыр бир жерлери баары Бойкага окшошпойт да. Жетишпейт. Жетишпейт. Азыр эми Бойканын бир укасын алдык, сатып алдык. Азыр 3 жаш буюрса. Ошонун кичине окшош жерлери бар эми буюрса. Кийинки жылдардан ошону чыгап көрөбүз. Может, ошо кичине окшошор. Атка болгон сүйүү биз оору деп коебуз го. Бул оорудан айыкса болобу? Менин оюмча кыйын. Бир атка кызыккан адам кайра кайтып кетиш, билбейм, мен көрбөдүм. Кыйын экен да аттан кайтып кетиш. Азыркы чабып аткан атың кайсы? Азыр чабып аткан ат Комсомол деген ат чабып атам азыр. Буюрса эртеңки оюнда ошо ат чабам. Бир туугандарың жөнүндө. Бир туугандарың биз билгенде ошо Ниязовдор, машалла, баардыгы улак чабышат. Ошолор жана айтып кеттиң, тарбияма катуу таасир берди деп. Эң көп таасир берген ким? Бир туугандардан бизди көбүнчө мындай башкарып, насаатын айтып турган эң чоң акабыз Жанышкамы. Ошол мындай строгий, мындай серьезный да, бир сөз менен эле жеткизет. Көп сүйлөбөйт, мындай бир сөз менен жеткизет. Улакта бизди карап башкарып турат ошо. Эми ата энеңчи, мисалы үчүн сен деле уже азыр ата болдуң, 3 баланын атасысың. Ата энең сенин оюндарыңды көрөбү? Апам көрө албайт. Көбүнчө мен ушунча ийгиликке жеткениmin себеби дагы менин оюмча да, кээде ойлойм да, себеби биз ойноп аткан маалда апам көбүнчө жай намаз үстүндө болот да. Улак көрбөйт, Кудайдан тилеп турат, Кудай деп. Ошон үчүн дагы көп кырсык албай ийгиликтерге жетип атабызбы деп ойлойм да. Эми өзүң ата болгондо билесиң дейт го. Сен деле өзүңдүн балдарыңдын ошол Көкбөрүдө ойношун каалайсың? Алиги мен эми буюрса балдарым өзүнүн оюна коеюн деп атам. Эми неге кызыкса ошого берейин деп атам. Анан эми мисалы улакка кызыкпаса, улакка зордуктап алып келсем, андай ийгиликке жетпейт деп ойлойм. Кайсы спортко кызыкса, ошол спортко берем, ошондо мындай майын чыгарып, бир ийгиликке жетет деп ойлойм да. Мисалы мен деле башка спортко берсем, мисалы атамчы зордуктап берсем, мен ийгиликке жетпесем керек эле деп ойлойм да. Эми улакка кызыктым, ошол жактан жакшы ийгиликтерге жетип жамандык көрбөдүм да. Жакшы ийгиликтерге жеттим. Айтайын дегеним ошо ата деген баары бир ошо баласын аяйт, ич ачат, ошол травма алып калбаса экен деп аяйт дегеним да. Ошо сенин атаң да ошентип аябы же вперед дейбиз? Жок, атам мына боорукер киши да, мына көбүнчө улактарга кетип атса, мен балам эс ал, барбай эле койсуң кичине, эс албайсың деп турат да. Анан улакта кээде бир чекем сыйрылып келсем дагы үйдө апам менен атам жүрөгү эзилип, кичине азыраак чапчы деп калды азырчы. Чекем сыйрылып келсе дейсиң. Ошо улакта эң катуу алган жаракат, травмаң кайсы болду? Эми баары Алланын каалоосу менен болду. Эми өтө деле катуу травма албадым, жаракат албадым. Бир-эки жолу болду. Бир жолу мына тамагыман кичине аттын тиши тийип калган. Кысылып, ошондой бир жаракат алдым. Анан бир жолу бир казанга урулуп, кичине мына дыханиям кысылып калды. Ошо булитте болду, мен Булитте болду. биз да көрүп, ошо телевизордон көрүп аябай переживать эттик. Ошо кандай болду ошондо? Казанга урулуп калганда, казанга урулуп турганымда аркаман дагы бир ат келип уруп кетти да. Ошондо кичине дем өтпөй калды. Анан жанагы сөзгө улап кетейин. Өзүмчө ойлойм да, азыр мен эртең мен кокус балдарым улакка кызыгып чаап баштаса, мен балдарым менен эми аламан улакта чогуу чапсаң болот да, балдарым менен аламан улакта чогуу чаап жүрүш менимче кыйын окшойт да, балаң менен чогуу чабышчы. Эми улакта бирөө менен тартышат, бирөө менен кичине айтышып кетет. Эми амалда карап туруш кыйын да. Ошо кээде ата бала чаап аткандарды көрөм да.
Анан кийин бир Өзбекстанда бир ака бар да. Баласын улакта бир жылдай баласын жетелеп жүрдү да, улак алдырыпчы. Анан экинчи жылы анан баласынан ажырап калыптыр. Эмне балаңыз жетелеп айтасыз дедим да. Аламан улакта эки-экиден жүрөт да, бири алдыда, бири аркада. Аркада атасы алдында жүрдү, баласын жетелеп атты да. Анан кийинки жылы сурадым да, балаңызды эмне жетелеп айтасыз десем, укам баланы жетелеш кыйын экен дейт да. Эңкейип атканда дейт, бирөө ат салат экен дейт. Анан бирөө сөгөт экен дейт. Анан эми балаң экен дейт, урушуп кетет экенсиң адамдар менен дейт. Анан балам башка бирөөгө эле кошуп бердим, мен өзүм башка бирөө менен жүрөм дейт да. Ошо атанын мээрими. Баары ошон үчүн айттым да, жанагы балдарыңдын көк бөрүдө ойногонун каалайт белең, каалабайт белең деген суроо ошол болчу да. Эми кызыкса каршы болбойбуз буюрса. Колдойсуң. Кызыкса колдойбуз. Жана айттың го, аламан улакка барганда анан жанагындай баласын аяп жеди. Ошол коркуу сезим болобу? Ооба, баягы менин оюмча спорттордун арасынан эң кооптуу оюн эле улак окшойт. Ошогонун кийин баягы айтат го, зекет кырсыктан сактайт депчи. Улакка кетип атканда көбүнчө зекет берип кеткенге аракет кылам. Көбүнчө зекетти садака бергенге аракет кылам көбүнчө. Улакка кетип атканда улакка чейин деле эми сактасын депчи. Аябай эле кооптуу жерлери көп да улакта. Ошол ар бир эле спортто негизи баягы дух деп коет го. Ошо дух важный экен. Мисалы боксер деле бокска чыгып атканда, рингке чыгып атканда тренер ага дух берет. Сен арстансың, сен мындай кыласың, мындай кыласың, жейсиң деп даярдап духун көтөрүп чыгарат да. Силердин да ошондой дух берген тренерлериңер барбы? Бизде мына команда улактарда оюнга чыгып атканда бир саат калганда 12 бала чогулуп сүйлөшөбүз. Мындай кылабыз деп тренерлер дух берет, силер күчтүүсүңөр, утасыңар деп. Болот андай нерселер. Намаз, орозо дух береби? Эми намаз дух берет, ооба, кырсыктан сактайт. Улакка көбүнчө тарат алып чыгабыз. Эми ат деле тазалыкты сүйөт го. Эми орозо деле, мисалы, былтыр орозо кармап чаптык Ноорузда. Мисалы бир кыйынчылык деле болгон жок. Мурда ойлочу элем, орозодо кыйналып каламбы депчи. Анан былтыр деле бир-эки улакчала ооз бекитип чапсак кандай болот дейт. Наоборот, билбейм, былтыр чарчабадым да мен. Чарчоо сезим болбоду, орозодо күч берет дедим да кайра. Эч мындай орозо болуп шалдырап, мындай эч таасири болбойт дедим, кайра пайдалуу жактары болушу мүмкүн. Сен билесиңби, мусулмандардын тарыхында эң чоң газаттар бул көбүнчө ошо орозодо болуп, орозодо жеңишке жетишкен да. Себеп дегенде орозодо адамдын ошо руханий акыбалы, дух күчтүү болот да, таза болот, иманы күчтүү болот, ибадат менен көбүрөөк алек болот даган адам ушу дух жагынан өтө күчтүү болот. Ошон үчүн мусулмандар чоң газаттарда көбүнчө ошо орозодо чыгышкан да. Силер деле ошо орозодо, менимче, менин билгенден бир оюнда ошо орозодо чыгып утуп алгансыңар, туура? Ооба, былтыр ошондой болду. Мен деле ошо былтыр кичине байкадым да, орозодо вообще мындай талуу сезим болбоду, чарчабадым да эч. Кайра мурдагыдан дагы жакшы болуп, чарчабай кечки ойноо жүрдүм. Кайра күч берди десек болот экен. Эми өзүңдүн семьяң жөнүндө айтып берсең, балдарың жөнүндө, балдарыңа кандай тарбия бересиң, кандай үлгү бересиң? Эми балдарыма айтат го, балам балалуу болгондо билесиң деп. Ата болгондон кийин билдик. Бул жашоодо эң чоң жетишкендик бул балаң жакшы тарбия кылып элге кошуш экен да. Ошону мен ата болгондон кийин билдим да. Атам бизди ошентип жакшылап тарбиялап элге кошкон экен. Азыр эми көп ойлойм, эми балдарыбызды эми биз кантип тарбиялайт экенбиз депчи. Болушунча жакшы кылып, аракет кылып, диндар кылып, аракет кылып, мындай бир Кыргызстандын бир туусун көтөрө турган балдардан кылып чоңоюп өссүн деп аракет кылабыз. Ошондой кылып тарбия кылабыз. Кудайым ошого жеткирсин. Мен билгенден сен үйдүн эң кичүүсүң. Мен үйдө эң кичинекеймин. Үйдөн эң кичүүсү болуш кыйынбы? Кыйын деле эмес. Менин оюмча бул деле бир чоң бакыт экен, үйдө эң кичинекей болушчу. Ата энеңе кызмат кылат экенсиң. Ата энең карайт экенсиң. Ата энеңе кызмат кылган сайын Алла Таалам берет экен. Алладын ыраазычылыгын алсаң, Алла Таалам берет экен.
Анан кеткенде бир ойлондум эле, үйдө эң кичинекей болгондо эле бир өзүнчө чоң бакыт экен депчи. Ата энеңе кызмат кылганы көбүрөөк шанс болот экен да, үйдө эң кичинекей болсоңчу. Ошо балдарга болгон тарбияда сенин позицияң кандай? Катуу колсуңбу же жумшаксыңбы? Апалары кандай? Апасы кичине жумшагыраак, көңүлчүгүрөөк. А мен кичине балдарга мындай кичине катуураак тийишке аракет кылам. Ошондо кичине балдарга жакшыраак мамиле, ошондой болсо кичине балдар кичине чочуп турса жакшы чоңойбу дейм. Баланс болсо дейсиң. Апасы жумшак, сен катуу. Намазга болгон кызыгууң качан башталды? Намаздын ошо спортко болгон таасири, сенин спортуңа, ошо көкбөрүгө болгон таасири кандай болду? Мен намазга ниет кылып жүрдүм эле, окусам депчи. Анан кийин Аматылык Чубак устазыбыздын улагында умра сайы ушул жерден таштап алгам умрага. Анан таштап алып, сүйүнүп үйдөгүлөргө барып, апам менен атамы өзү ага чейин ниет кылып жүрдүм эле да, апам менен атамды бир умрага барып келип, ошондо намаз баштасам депчи. Анан үйгө барып, үйдөгүлөр менен сүйлөшсөм, барып келебиз деди. Анан кийин кантип барабыз деп туруп, анда чынын айтканда сизди мени көп деле жакын эмес элек. Жүрөгүм сизге тартып, сизге чалгам ажеке. Ажеке умрага барып келели деп атабыз десем, сиз дагы бир умра белек кылдыңыз эле. Анан өзүңүз атам, апам үчөөбүз апарып, Алланын ыраазычылыгына апарып кызмат кылып келдиңиз. Апам менен атам сизге аябай ыраазы азыр делечи. Анан ошондон кийин намаз окуп бекемделип башталган буюрса. Машалла. Өзү негизи баягы адамдын ким кандай экендигини билиш үчүн же сапарга чыгыш керек, чогуу, алыс сапарга. Же чогуу жашаш керек, же мамиле кылыш керек да, алды берди кылыш керек, бизнес кылыш керек, же карыз алып карыз берип. Ошондо адамдын ким кандай экендигин билет да. Биз ошо ата энең менен, сен менен чогуу ошо ыйык сапарда болуп, чындыгында сен таандым десем болот да. Жөнөкөйлүгүң менен, ошо ата энеңе болгон сыйың, урматың менен, ата энеңдин дагы сонун адамдар экен. Алла ыраазы болсун. Бир туугандай болуп калдык, 14 күн ушул жерде чогуу жүрдүк, чогуу турдук, ибадат кылдык дегендей. Өтө сонун. Ата энеңе барганда Кудай буюрса салам айтып кой. Биз ал кишилерди сагындык. Эгер Бишкекке келип калса, албетте биздин үйгө келип чай ичип кетсин. Ата энем сизди жакшы көрөт, көп сүйлөйт, сизге дуа кылат буюрса. Урматтуу биздин көрөрмандар, биз бүгүнгү чыгарылыштан баштап өзүбүздүн көрүүчүлөрдүн арасында умра белек ойнотууну чечтик. Шарттары төмөнгөдөй. Сиздер ар бир биздин чыгарылыштагы темадан алган чыныгы өзүңүзгө пайдалары болсо, ошону комментарийде бөлүшөсүз. 2 же 3 пайда. Ошондой эле биздин төмөндөгү баракчаларыбызга катталышыңыздар зарыл. Конкурстун толук шарттары боюнча маалыматты ушул бүгүнгү берүүнүн алдынан окуп алсаңыздар болот. Көкбөрүнүн мен билгенден башталышы ушу биздин ата бабаларыбыз немеге согушка даярданыш үчүн ошол эле мезгилде мисалы үчүн жигиттерди да даярдашкан, аттарды да даярдашкан да согушка. Себеп дегенде жана Чубак ажы айткандай, ал улакка үйрөтүлбөгөн аттар ал согушка жарабайт. Себеп дегенде аттын деле жүрөгү бар да, ал да коркот, үйрөтүш керек. Ошо башталышы ошондон болсо керек, туурабы? Тарыхы. Тарых ошондон болсо керек. Мен да карабайсыз жакшы элестеш экен. Тарыхын билбейт экенмин даже. Эми ошол аттар жөнүндө чынында Куранда 5 жерде ат жөнүндө айтылган да. Бул өзгөчө айбан, өзгөчө Кудай Тааланын ушундай жараткан жаныбары. Машалла, Куранда керек болсо Кудай Таала ат менен касам ант ичкен да, ант ичкен. Ошо аттардын пайгамбар саллаллаху алейхи айткан аттын чекесинде, пешенесинде кыяматка чейин жакшылык жазылган дейт да. Ошо ат бизге бир гана өзүнүн жакшы тилектерини өзүнүн ээсине арнайт экен да, күнүгө. Керек болсо ат баккан адамдын эгер
баягындай таза кандуу ат бакса, үйүндө турса, ал үйгө керек болсо жин кире албайт экен да. И ат баккан адам ошол атка кетирген убактысыны Кудайдын алдында жооп бербейт экен. Мисалы үчүн ар бир кетирген убактыбызга эмне үчүн кетирдик, эмне үчүн сарптадык, эмне иш кылдык жооп беребиз да. Бирок ат үчүн сарптаган убактысыны Кудайдын алдында жооп бербейт экен да. Себеп дегенде ал атты тарбиялаганда ошо ниет менен тарбиялайт экен. Мекенимди коргойн ошол ат менен келечекте. Эгер керек жарап калса, ат ошо мекенге коргоого өз убактысында бир чоң ролду ойногон экен да. Кудай таала ошентип жараткан экен атты. Эми ошо мен билгенден сен бир гана улак чабып эле калбастан аттарды тарбиялайсың да, туура? Жылкыларың бар, өзүңүн бээлериң бар. Ошо аттын тарбиясы жөнүндө айтпайсың. Мен билгенден көп эле улакчылар, көп эле балбандар жалаң чабышат да. Аларга даяр ат берсең болду. Өздөрү ат тарбиялабайт. Сен болсо ошо мен билгенден ат тарбиялайсың, туурабы? Жана мен өзүм коромон, мисалы чыгарганды жакшы көрөм да. Ошо атам илгери жылкычы болгон, Союз малынан бери жылкычы болуп келген атам. Ошо атаман калган бээлер бар. Ошолорду улап келип атабыз, кичине көбөйтүп атабыз, жакшы асыл тукумдарды кошуп атабыз. Эми буюрса мындан бuyana жакшы аттар, жакшы өспүрүмдөр көп чыгат. Ошолорго жакшы аттарды коюп атабыз, буюрса эми бойканы коебуз. Ошо өзүмдүн коромон чыгарышка аракет кылып атабыз азыр. Анан кийин үйдө бош убакта, ошо сиз атка кетирген убакыт суралбайт дедиңиз го. Ошо бош убакытта үйдө бош болуп калсам эле ошо ат тарбиялаганга аракет кылам да. Үй жакта ат минем көбүнчө. Ошо жаш өспүрүмдөрдү тарбиялайм. Ого керек болсо аттын зекетин суралбайт да, зекети берилбейт аттын да. Албетте, эгер сен бизнес үчүн баккан болсоң, анын зекетин бересиң, бирок жанагындай тарбия үчүн баккан болсоң, анда зекетин да бербейсиң да аттын. Ошондой. Ниетибизди түзө алышыбыз керек экен да ошондой. Ниетти ошо түзөш керек. Эгер бизнес үчүн болсо, анда албетте зекетин бериш керек. Аттыкы болсо ошо сен кетирген расходуң бар го, жана чөбүн бересиң, жемини бересиң, дарысын бересиң, витаминин бересиң, аны караган малчылардын айлыгын бересиң, ошонун баардыгы садака ролуна кетет экен да. Садака болуп эсептелет экен. Бүт жем чөбү дагы. Жем чөбү дагы баардыгы. Аттыкы турушу садака экен да. Ага кетирген убактың, ага кетирген чөбүң, жемиң, витаминиң болобу, эмнең болсо, ошонун баардыгы дары дармегиң берген айлыгыңа чейин садака болуп эсептелет экен. Атты ушундай жакшы кылып жараткан. Үйдө сизде деле болобу? Ат көп болсо деле мындай жакшы ат чыкса алгыңыз келеби? Ошондой да. Ошол мен мындан бир 8 жыл буга чейин мен биздин айылда эч ат болгон эмес. Атты көрбөй өскөнбүз да. Бул жака келип Кубан ажы деген киши бар. Танысаң керек, ошо эмеден Сузактан болот, эмеден Жалал Абадтан. Ошол кишини ажыга барып келгенден кийин бизди үйүнө конок кылды немесине, сарайына. Ошол жерде көп дамлалар келди, Чубак ажы келди, башкалар келди. Анан бизди сыйлап, ошо үндүктөрүн союп, бышырып, ошол жерде конок кылып, анан ар бирибизге бирден атты токуп, бастырып келгиле деп мингизип жиберди да. Мен ошондо бир Орус деген атты мингизген мага. Ошо атты бастырып келгенче сүйүп калып, бастырып келгенден кийин ошол атты сатып алып, биринчи атым ошол болду. Анын жанында дагы бир кунанды алып, ошо 2 ат менен башталган. Андан кийин өзүң айткандай жакшы көрүп ала берип, азыр эми баягы сарайга батпай кетип, бирок болбой эле дагы да көзүңө жакшы көрүнүп сала берет экенсиң да, ошондой экен. Өзүңөн чыккан өспүрүм саткың келбейт экен ажык, жакшы көрөсүң да? Ооба, анан көбүнчө мага ошо көп суроо беришет да. Сиз ат алганыңызды эле көрөбүз, эч сатканыңызды көрбөдүк дегенчи. Ошондой болот экен да. Бул баланчанын баласы эле, баланча аттын баласы эле, баланча аттын кызы эле деп
баягы сата албай жүрө берткенсиң да. Жакшы көрүп сата албай жүрөт. Жакшы көрүп ушундай. Өзүңөн чыккан нерсени башкача жакшы көрөт экенсиң да. Өзүңдүн Колуңан чыкканда. Өзүңдүн бир тууганыңдай болуп калат экен, кыйын болот экен да. Ошо өлүп калса деле аябай мындай. Эми өлөргө мал болсун дейсиң, бирок чынында келгенде ошол атың өлсө кандайдыр бир кырсыктан тоскондой ушундай болот экен да. Чоң бир кырсыктан тоскондой болот экен. Көк бөрү азыр аябай популярдуу болуп атпайбы? Анан ошого көк бөрүгө бардык эле каалаган адам ойной алабы? Же өзүнчө бир шыгы болуш керек беле? Ага, менин оюмча шыгы болуш керек ажыга. Анан көк бөрүгө ойнош үчүн мээнет керек. Аттын үстүндө көбүрөөк жүрүш керек. Көбүрөөк ат миниш керек. Анан кызыккан адам дагы сразу эле бир жылда эле ойноп кете албайт. Билбейм, андай аз эле көрдүм да, андай ойноп кеткендер. Бир 2-3 жыл мээнет кылып, анан ойноп кеткендерди көрдүм. Ойноп кетиш кыйын, бирок ар бир адам ойноп кетиши кыйын. Клубтар жөнүндө сүйлөшсөк, азыр кандай клубтар бар азыр? Кыргызстанда мындай таанылган. Азыр Кыргызстанда көк бөрү жылдан жылга өнүгүп кетти. Клубтар көбөйүп кетти. Азыр бир 20дай клуб болсо керек мен билгенденчи. Азыр высший лигада эле 12 команда бар. Биринчи лига бар, экинчи лига бар. Бир быйыл буюрса бир 30дан ашык команда чыгат да, мен билишимдечи. Азыр эми жакшы көрүнгөн команда Ынтымак бар, Сары Өзөн бар. Азыр нарында Намыз деп команда чыкты. Ысык-Көлдө Мурас деген команда бар. Жакшы командалар көп чыгып атат. Каракулжа деген команда чыгып атат. Шахтер деп команда чыкты Жалал Абадтан. Ошо жаштарды кызыктыруу үчүн эмне кылыш керек? Жаштарды кызыктыруу үчүн менин оюмча жаштыгынан эле бир тай алып, ат алып берип, кичине ат минип чоңойтуш керек. Ошондо көбүрөөк кызыгат го дейм. Мисалы үчүн башка спорттордо карасаң, мисалы үчүн Хабиб Нурмагомедовдун немеси ачылды. Залы ачылды. Ал өзү ачылышына келип катышканы менен, анын атына ачылганы менен ал мисалы үчүн тирөөгө кылдырбайт, бирок анын атынын аркасында, то есть анын популярдуулугу, анын авторитетинин аркасынан жаштар барып тартылып ошол жерге барып тренировка кылышат да. Ошол сыяктуу мисалы үчүн Манас Ниязовдун залы деп сыяктуу клубу деп айтса болобу? Болот, ошону ойлонуп жүрөбүз. Бир-эки сунуштар түштү. Ошентип кичине жаш балдарды кызыктырып, ошентип өстүрүп, Кыргыздын намысын коргой турган кылып чоңойтушка аракет кылабыз биз. Мен билгенде сен эң негизги карьераңда оюнуң ошо Достукта болду, анан бир-эки дагы башка клубтарда да болду. Ошо клубтардан, башка клубтардан сунуштар келип атабы? Бул көк бөрүдө көбүнчө Нооруздун алдында клубтар өзгөрөт да, оюнчулар көбүнчө өзгөрөт. Эми мага көп эле келген, биздин клубка кел ойноп бер деп. Анан мен эң биринчи Кожомкул деген командада баштадым. Андан кийин Достукта жүрдүм. Андан арасында Ала Тоо деген клубта барып 2 жыл чабып келдим. Азыр кайра Достуктамын. Башка жактардан дагы сунуш түшүп атты. Эми азыр Достукта элебиз. Достук дегенде ошо Достукту көбүнчө бул Оштун командасы деп билишет да, ошо туурабы? Ооба. Түштүктүн командасы. Түштүктүн командасы. Анан Достуктун эң негизги бул атаандашы Таластын Ынтымагы да. Бирок ошол Таласка барып ойногонуңарда көчмөндөрдө болуш керек эле. Мен ошол жерде өзүмдүн күлүгүмдү чапкан барып калганбыз. Ошол жерде көрдүм, Таластын майда балдары, кичинекей балдар очередка туруптур да сени менен сүрөткө түшкөнгө. Демек, алар таластыктар оюнда конкурент болсо дагы же эме болсо да, бирок эли аябай сени сүйөт экен. Ошондо мен дагы ошого чейин кичине көз карашым башкача болчу эле. Ошо көчмөндөргө барганда эми оюнга чейин деле Таластын эли деле жакшы экен. Оюнга чейин көп үйүнө чакырып, конок кылып, жакшы жылуу сөздөрүн айтып атты. Ошо сиз көргөндөй эле оюндан кийин деле көп келип сүрөткө түшүп атты. Эми өзү мен оюмча туура эле өзү Кыргызстан өзү кичине эле элбиз. Бөлүнгөнүбүз туура эмес. Эми ал клубтардын ортосунда
неме жарыш кете берет, бирок ынтымагыбыз эч качан. Улакчылар деле оюнда бири-бирибиз менен катты койдурушуп улакча беребиз, а оюндун сыртында доспуз баарыбыз. Бири-бирибизге мисалы оюндун ичинде кичине айтышып кетсек, оюндан сырт чыкканда эле кайра кол кармашып, кечирип кой деп бири-бирибиз менен күлүп чайнап эле кете беребиз. Ошол оюн боюнча жанагы Казакстан менен болгон бир оюнда сени бир казакты урдуруп койду деп кийинки оюнга Казакстанда болгондо Кирбей калган. чакырбай коюп, керек болсо аны тосуп коюп сени туура. Андан кийин кайра мен билгенден чакырып, чапан кийгизип, ошондой болдубу? Ооба, кайра барып жарашып, чапан кийдирип келгенбиз. Чын-чыны кандай болгон ошону атайын кылдың беле же? Жок, эми аерде чын-чынына келгенде Алла күбө, атайлаган эмеспиз, оюн учурунда болуп кеткен. Анда жаштагы болчубуз. Мен дагы жаш болчумун, Бойко дагы жаш болчу. Оюн учурунда чисто атайлаган эмеспиз, болуп кеткен, случайно болуп кеткен. Эми мисалы улакта атайлап деле андай кылыш кыйын да. Анан чет өлкөлүк бир Америка чакырып атат, келип биздин улакчыларга тренер болуп бер деп ошондой сөздөр болду эле. Ооба, ошо Американын улакчылары менен сүйлөшүп турабыз. Ошондо чакырган, келип бизге келип тренер болуп үйрөтүп, ошондо көчмөндөр 2022-деби көчмөндөр болгон. Ошого бизди үйрөтүп алып даярдап алып бар деген. Анан кийин сүйлөшүүлөр жүрүп, федерация менен сүйлөшүүлөр жүрүп, бул жактан бир 15 улакчы кетип аттык эле, баардыгыбыз барып, чогуу Американы көрүп, үйрөтүп келели деп, анан карантин болуп барбай калганбыз. Ошол менен токтоп калды кийин. Андан кийин кайра чакырган жок. Жок. Бирок азыр барам десем деле, жазышып турам, барам десең, келем десең чакыруу жөнөтөбүз, кел дейт. Азыр делечи. Көкбөрүнүн популярдуулугу боюнча, анан көкбөрү негизи биздин ата-бабалардан калган кыргыздын сонун бир оюну да. Ошонун келечеги, өнүп өсүшү жөнүндө кандай болуп атат азыр? Өнүгүп атабы, өсүп атабы же слабый болуп атабы? Жок, жылдан жылга өнүгүп атат. Ажык. Жылдан жылга өнүгүп атат, командалар көбөйүп атат. Кызыгуулар ашат. Кызыгуулар ашып атат, жаштар чыгып атат. Эл аралык мелдештер көбөйүп баштады. Бул мисалы 23 болду, 24 болду, эми буюрса быйыл дагы болот дегендей кылды, эми күзүндө көрөбүз буюрса. Анан көкбөрү деп биз кыргыздар көкбөрү дейбиз, анан казактар көкпар дейт. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Экөөнүн айырмасы көкбөрү биз тайказанга улак салабыз. Алар көкпар деп, алар чийиндин ичине салат. Жерге таштайт улакты. Ошо азыр кичине талаш болуп атат ортодо. Сенин оюңда кандай болуш керек негизи? Менин оюмда көкбөрүлүү жакшы да, казанга салып кичине кызыктуураак. Шоу. Вот, элге кызыктуу болот. Негизи эле көкбөрүнү Манас Ниязовсуз же Манас Ниязовду көкбөрүсүз элестетиш кыйын да. Себеп дегенде чынында баягы бетиңе эле айтып атам, Кудай таала ушул бүт бардык жагынан Манас Ниязовду ушу көкбөрүгө топ келтирип койгон да. Бою башы жагынан да, колдорунун узундугу жагынан да, боюнун узун жагынан, бардык жагынан топ келген. Ушу Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө номер 1 улакчы десем болот. Ушу Манас Ниязов деген өзү ким? Анан айтып калышат, ушу Манас Ниязов жөнүндө интервью алам дегендер аябай көп экен, аркасынан чуркап жүрөт экен. Бирок Манас Ниязов көп интервью бербейт экен. Эмне үчүн? Эми ал интервью берген кичине уялчыраакмын. Анан көп элдин алдына чыга беришten да уялам. Эми Манас Ниязов деген бир жөнөкөй эле карапайым эле бир адам болсо керек. Чынында ошо менин да оюм ошондой, балбан деген ушундай жөнөкөй болуш керек. Анан сөзү дагы баягындай тантык болбош керек, көп сүйлөбөш керек. Оор бастыктуу болуш керек. Адеп аклагы күчтүү болуш керек, адеп аклагы жакшы болуш керек деп элестетем да.
Ошол Манас Ниязов мисал үчүн Манас атанын ролун ойноп деген сунуш келсе ойнойт белең? Каршы болбойт элем, ойнойт элем. Көкбөрү эң көп тараган, анан кийин негизи эле ушул Орто Азияда күчтүү оюн да булчу. Мисалы кыргыздар ойнойт, өзбектер ойнойт, тажиктер ойнойт, казактар ойнойт, афгандар ойнойт дегендей. Ошо көкбөрүнүн популярдуулугу башка мамлекеттерге дагы тарашы мүмкүнбү? Мисалы үчүн азыр Россиядан келип атат, мен билгенден, Америкадан келип атат. Ошо Америка сыяктуу же Европа сыяктуу мамлекеттерге дагы көкбөрү популярдуу болуп кетиши мүмкүнбү? Менин оюмча мүмкүн. Федерациядагы, биздин федерацияларда ошолордун аркасынан өнүктүрөйт эле, ошолордун аркасынан жүрөт. Эми көп эмес, эми жылдан жылга өнүгүп мамлекеттер кошулуп кетип атат. Мисалы америкалыктар деле келип ойноп атат бизге. Кечээ Астанага келди. Аяктан бери Лейт деген бир досубуз бар. Ал мисалы Кыргызстандан эми көбүнө караганда ошо жакшы чабып баштады. Аябай намуздуу экен. Кечээ Астанадагы оюнду карап турсам, утулуп калды. Бир шот менен утулуп калды. Жерге жатып алып ыйлады да, Лейтчи. Мындайга карап өтө намуздуу экен дедим. Анан кийин биз утулуп калсак дагы мага келип досум ушундай деп көңүл айтып кетти. Аябай эле кызыгып калыптыр дегеним да. Ал Түркистандык палвандар келди көчмөндөргө. Түркістанда кыргыздарчы. Анан алар дагы биз Астана менен ойноп. Кытайда? Түркиядагы кыргыздарчы. Түркияда. Түркиядагы кыргыздар келип көчмөндөгө оюнда алар дагы ойноду. Биз ойноп атканда ошолорго ыраазы болгон жерим биздин жаныбызда турду да. Кыйкырыпчы. Азыр урушуп кетсеңер кошулабыз, эмне болду, урушайлыбы депчи. Афганистан жөнүндө Афганистандын улакчылары 2018 келип көчмөндөрдө ойногон. Алар аябай күчтүү экен. Кармашып калганда баарынан жулуп алып, здорово ойдагы экен. Азыр бир 2 жылдан бери Афганистандын өзүндө дагы кичине тынчтык болуп, оюндар кызып баштаптыр. Кыргызстандан улакчылар барып чабып келип атат. 2 оюн чабып келди кыргызстандык улакчылар. Мен дагы чакырды эле. Кичине жумуштарым чыгып бара албай калдым буюрса. Эми дагы бир жакшы оюн болсо дагы чакырып атат, барып ойноп келем. Анан ушул улакка болгон даярдалган аттар жөнүндө сүйлөсөк. Азыр мен билгенден Кыргызстан азыр номер 1 болуп атат да, бул жагынан аттарды экспорттоо боюнча ушул Орто Азияда. Өзбекстанга дагы кыргыздын аттары кетип атат, Казакстанга дагы кыргыздын аттары кетип атат. Ошо сен айтып аткан Афганистанга деле кыргыздын аттары кетип атат, Тажикстанга деле кыргыздын аттары кетип атат. Мунун сыры эмнеде? Мунун сыры бизде тоо ташка көп минип жакшы тарбиялайт окшойбуз биз. Жакшы тарбиялап атты бышырат экенбиз да. Ошон үчүн бизден көп жакшы аттар чыгып атат. Мисалы ошол эле Өзбекстан, Казакстанга барып эле жакшы результаттар кылып атат, Кыргызстандан кеткен аттарчы. Ошого көбүнчө бизге талап көпчү бизден келип алып кетип атат. Ошо сиз айткан Афганистандан деле бизге келип көп ат алып кетип атат. Анан жанагы көкбөрү, анан көкбар, торпок улак, теке улак деп бөлүнүп кетип атпайбы? Ошолорго ар бирине өзүнүн ылайыктуу аттары бар да. Көкбөрүгө кандай аттар кетет? Анан торпок улакка кандай аттар кетет? Кандай породадагы заты? Берки теке улакка кандай аттар жакшы болот, жакшы жарайт деген? Мына беш-бешке көбүнчө таза кандуу аттар жакшы жарап атат. Английский аттар жакшы жарап атат. Путу болуп ничкераак, анан узун күлүк аттар көбүнчө беш-бешке ошондой аттар чабылып атат. Биздин торпок улакка, аламан улакка Кыргыздан чыккан ат кара байыр, ошол менен анан Польшадан келген аттар жарап атат. Көбүнчө ошолор чабылып атат. Теке улакка ошо бою башы узун күлүк аттар, көбүнчө мына гановерлер, будёндор, ошо польшалар, ошолор чабылып атат көбүнчө. Азыр аттар аябай көбөйүп кетти. Азыр атка кызыккандар да көбөйүп кетти. Анан өзүң айткандай Польшадан да, Европадан да, Россиядан да ар кайсыктан аттар келип атат.
азыркы эң мындай баш көрүнгөн популярдуу ат кайсы Кыргызстанда? Азыркы учурда быйыл мисалы мына акуланыга мындай акула көп жакшы результат кылды да. Мисалы Өзбекстанга алып түшүп чаптырып атат. Казакстанга алып түшүп чаптырып атат. Мисалы Өзбекстанда чоң тойлордо мына Кыргызстан деп кыйкырып турса, мына Кыргызстандын атын чыгарып атат да акулачы. Ошо жакшы акалар апарып чаптырып атат. Кыргыздын намызы деп, кыргыздын аттары деп. Кыргыздын аттарына кичине болсо дагы мындай салым кошуп атат да, кыргыздын аттарынын атагын такын дагы көтөрүп атат. Мыкты аттардын бири болуп атат ошо акула. Акула. Анан аттардын азыр баасы да өсүп кетпедиби? Эң кымбат сатылган ат канча болду биз Кыргызстанда? Билбейм, ошо акуланы жакшы акчаларга берип койду деп атат. Жакшы акча дегенде канча? Эми элдин сөзү, мен өзүнөн укпадым, элдин сөзү $800,000 берип койду деп уктум да. Чынбы жалганбы билбейм аны. Анан азыркы жана аламан улакта сен айтып атасың го кара байыр, анан кийин Европанын аттары, Польшанын аттары деп. Анан көбүнчө мен байкаганда сен кара байырлар минесиң, туура? Мен көбүнчө жерден улак алам, ошо жерге жакыныраак деп кара байыр чабам да көбүнчө. Жерден ала албай калгандар анан чоң аттарды минип калышат. Азыр улакта аламанда экиге бөлүнүп атат да. Алдыга иштеген, аркага иштеген депчи. Көбүнчө байышкам чоң ат минет, чоң ат менен мени жетелеп кирип тегеретип улак алдырат мага. Мен кичинераак аттар менен улак алам. Анда ушуну менен жыйынтыктасак, урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүн биздин студияда Кыргызстанда эле эмес, бүтүн дүйнө жүзүндө номер 1 болгон улакчы инибиз Манас Ниязов болду. Эгер ушул бүгүнкү биздин берүүбүз сиздерге жаккан болсо, кызылча жүрөктү басып бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.